бул өмүр. Суу бул жашоо. Биздин организмдин 70% суудан турат. Ал эми кан тамырдын ичиндеги кандын элементтери жана кандын плазмасы болуп бөлүнөт да. Ошол плазмасы 90% суудан турат. Демек суу бизге өтө керектүү нерсе. Эмне үчүн мен коронавирус башталып эле элдер биринчи 3 күндүктө аябай мен стресс болуп калган мезгилимде кокуй суу ичкеле деп туруп алдым. Себеби деген мен микроскоп карайм да. Мен гематоскан деген микроскоп карайм. Ошол микроскоптон караганда суу аз болуп калганда кандын элементтери бири-бирине жабышып калат. Аларды биз эмне менен ажыратабыз? Бир гана суу менен ажыратабыз. Кандын элементтери бири-бирине жабышып калгандан кийин алар бизге тамак апарбай калат. Алар бизге кычкылтек апарбай калат. Демек биз аларга сууну жөнөтүп турушубуз керек. Ошон үчүн мен суу ичкеле деп безилдеп кеткеним ошондон болгон. Суу өтө сонун касиетке ээ да. Эми суу дүйнө жүзүндө суу эң сонун 3 касиетке ээ. Бул аба, суюктук түрүндө суу, тоңдурулганда муз болот, кайнатсаңыз буу болот. Мындан тышкары суу бизде эриткич кызмат аткарат. Демек, биз тамак жегенде мен дайым мына мурунда айтып келгем. Адам тамак ичерден мурун жарым саат мурун ашказанды 3кө бөлүп коюш керек. Биринчи бөлүгү суу болуш керек. Сиз 20 мүнөт мурун жылуу сууну өзүңүздүн температураңыздай. Биздин температура 36,6, демек биз 40-50 градустагы сууну ач карынга тамак ичерден мурун биз ашказандын 3кө бөлүп, биринчи бөлүгүнү сууну жөнөтүп коюшубуз керек. Бул суу эмне кызмат кылат? Бул сиздин ашказаныңыздан чыккан соктор аралашып даяр турат. Анан сиз экинчи бөлүгүнө тамак жөнөтүшүңүз керек. Сиз эч качан көп тойбоңуз. Эң норма мына. Ар ким өзүнүн алаканын алат дагы, ушуга толгон тамак бул адамдын ашказаны болуп эсептелет. Демек сиз экинчи бөлүгүн сиз тамак менен толтурушуңуз керек. Үчүнчү бөлүгүн сиз сөзсүз түрдө аба менен калтырышыңыз керек. Олтурганда ушу бир бутту бүктөп отуруш керек. Бул деген сөз, демек сиз ашказаныңызга көп тамак киргизбей деген сөз да. Бул эң жакшы нерсе. Эми бул мен дайым айтып келем да, медицина өзү бул хадистен алынган экен да. Динден алынган экен да. Ошо динде деле айтылган экен. Мен муну кийин ошо дин илимине киргенден кийин, анан кийин түшүнүп калдым да. Бул илгери. Биз медицина кече жакында эле чыкты. А бул деген канча жыл мурун ашказанды 3 бөлүккө бөлгүлө дегенчи. А медицинада биз ушинтип 3 бөлүккө бөлүп коебуз. Мен лично бөлүп коем. Натуралдык врачтар биз ушинтип 3кө бөлүп коебуз. Эми ушул суу өтө жакшы эриткич да. Тамакты эритет, аны менен кошо кычкылтек, аны менен кошо витаминдер бардыгы биздин ар бир клеткага жетип барат да. Мына суунун эң сонун кызматы бул эриткич. Мындан кийинки дагы бир сонун кызматы бул энергия. Биздин ар бир клеткабызда, эми силерге мен медицинский нерсени көп колдонбойн дейм да, себеби баары түшүнбөй каласыңар да. Эми биздин клеткабызда бир митохондрия деген бир кичинекей бир зат бар да. Эми ал тирүү жан зат десем туура болбойт, ошо бир митохондрия деген элемент бар да. Ошол митохондрия бизге энергия чыгарып берет. Мына гестер бизге сууну иштетип туруп свет чыгарып атат го. А митохондрия бизде сууну иштетип бизге энергия берет. Ошо митохондрияга канчалык суу жетсе, энергия бөлүм чыкса, демек биз жакшы жүрөбүз. Суу ичпесеңиз, энергия барбайт, сиз алсызсыз. Мындан тышкары суунун эң жакшы информация алган касиети бар. Муну япондук окумуштуулар сууну 3 стаканга суу алган. Анан ошо сууга, биринчи сууга күнүгө кирип, сен аябай сонунсуң, сен аябай жакшысың, сен сулуусуң, сен көркүндүсүң деп айта берген. Экинчи сууга сен анча деле жакшы эмессиң, кээде жакшысың, кээде жамансың. Эми ошого сөздөр айтылган. Үчүнчү сууга сен жамансың, сен акмаксың, сен андайсың, сен мындайсың. Үчүнчү сууга ушундай сөздөр айтылган. Кандайдыр бир убакыттан кийин
абдан жакшы сөз айтылган сөз, суу эч качан бузулган эмес. А берки орточо жаман сөз айтылган суу, ал дагы жарым бузулган. А берки үчүнчү сен жамансың, сен тигиндейсиң деген суу капкара болуп бузулуп кеткен. Демек мындан алар жыйынтык чыгарган суу информация алганга ээ экен. Эми ушул жерден дагы бир нерсе айтып кетейин. Адамдар ооруганда илгери биздин молдокелерди чакырып эле дем салдырып жакшы болуп кеткен. Мен эмнени ушуну вывод кылдым. Демек молдокебиз ошол айтылган сууга бул сүрөлөрдү айтканда, көрдүңүзбү? Сүрөлөрдү айтканда бул суу аябай бузулган эмес. Ошол сүрөлөр менен кошо ооруган адамга кирген дагы анын ар бир клеткасына жетип, ошо ар бир клеткасын жакшы иштегенге, ошол жакта керексиз заттарды чыгарууга жардам берген экен. Мен мына ушундай жыйынтыкка келип койдум. Суусуз организмде эч кандай реакция жүрбөйт. Демек биз эң жакшы биз үчүн эң сонун керектүү нерселердин бири бул суу экен. Эми суу ар түрдүү болот. Суу мөңгүнүн суусу бар, булактын суусу бар, крандын суусу бар, жамгырдын суусу бар. Эми ушунун ичинен эң сонуну албетте бул булактын суусу. Эң таза, эң хлору жок, адамга сиңимдүү, ар бир клеткага жеткен ушундай суу болуп саналат. Мөңгү суусу дагы жакшы суу. Эми албетте биз баарыбыз эле булак суусун иче албайбыз, андайга биздин шартыбыз жок. Көбүбүз эле шаарга көчүп келип алдык. Мөңгү суусун да иче албайбыз. Биз эми крандан, ушундай трубалардан келген сууну ичебиз да. Эми ал трубалардын ичин ачсаңыз, трубалардын чекесиндеги катып калган маңгарлар келет, суу таза эмес келет, хлор көбүрөөк чогулуп келет. Ошон үчүн сууну биз тазалаганга аракет кылып, биз фильтрлерди колдонуп атабыз. Эми ким кандай аракет кылып, ошо сууну тазалап ичкенге аракет кылып атат. Эми суунун эң бир оңой жолу кантип тазалоо керек. Бардык эле нерсе, суу болобу, тамак азык зат болобу, мен шишеде турганын жакшы көрөм да. Мына биз союз мезгилинде бир гана шишеде ичкенбиз. Шишеде бузулбайт көп нерселерчи, а пластмассада бузулат. Эмне үчүн пластмасса бул нефтин калдыгынан калган калдыктардан жасалган нерсе да. Ал өзүнүн 2 күндөн кийин, 2 сааттан кийин өзүнүн терс таасирин тийгизип коет. Сиз сууну тазалайм десеңиз, эч кандай шартыңыз жок болсо, 3 литрлик бутылка, айнектен жасалган, мариновать эткен, варенье кылган, ушу 3 литрлик бутылканы аласыз, шишеден бутылканы, сууну кечинде куясыз, бетине матаны жаап коесуз, оозуначы, түнү менен хлор учуп чыгып кетиш керек. Эми ошону кечинде коердон мурун сиз ал жакка 1 чайный ложка перекис водород кошуп коюңуз. 3% перекис водородду кошуңуз. Перекис водород бул мында кычкылтек көп да. А кычкылтек это щелочь. А щелочь бар жерде бардык микробтор өлөт, бардык микроорганизмдер өлүп калат. Ошон үчүн сиз күнүгө кечкисин 3 литр банкага сууну алыңыз дагы 1 чайный ложка перексти кошуп туруп, бетин жаап коюңуз. Түнү менен хлор учуп кетет, а ичиндеги микробтун баарын перекс өлтүрүп берет. Эртеси ошо 3 литрди колдоно бериңиз. Кайнатып ичесизби? Сиз буга сөзсүз түрдө чөп кошуңуз. Чөптөр боюнча болот тема. Буга ар түрдүү чөптөрдү кошуп, ошондо гана кайнак суу ичиңиз. Демек, урматтуу бир туугандар, сууну ичүүнү токтотпоңуздар. Өмүр бою ичиш керек. Менден сурашат, сууну канчага чейин ичейин? Сиз өмүр бою суу ичесиз. Сиз эмне бүгүн азыр коронавирустан кутулганга чейин эле суу ичип анан эртең коронавирустан кутулгандан кийин ичпей коем деп атасыз. Жок. Сиз анда өнөкөт ооруларыңызды кайра күчөтүп аласыз. Өмүр бою биз суу өмүр дегенден кийин, демек биз өмүр бою таза сууну организмге дайыма берип турушубуз керек. Саламатта калыңыздар, оорубаңыздар.